Бабырбек Жээнбеков узакка созулган оорудан каза тапты. Журналист, экс-чиновник Бабырбек Жээнбеков 68 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу анын жакындары кабарлаганын Азаттык радиосуна маалымдады. Маркум акыркы жылдар узакка созулган дарттан жабыркап жүргөн. 2018-жылы Туркияга барып операция болуп келгени кабарланган. Бабырбек Жээнбеков Алиби жана башка бир нече гезиттерди негиздеген. 2013-жылы Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы монополияга каршы жана атаңдаштыкты тескөө агенттигин жетектеген. Булак Барометр Чекит Кейже. УКМК Бабанов өлкөгө кайтса мыйзам боюнча жоопко тартылат. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтса мыйзам боюнча жоопко тартылат. Бул тууралуу УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди. Сулайманов Бабановдун өлкөгө кайтуу ниети боюнча кабарларды комментарийлеп жатып, мыйзам чегинде жоопко тартылат деп билдирди. Буга чейин Өмүрбек Бабановдун 1 айдын ичинде өлкөгө кайтышы мүмкүн экенин анын жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Жогорку Кеңештин депутаты Максат Сабиров кабарлаган. Бабанов 21-мартта Фейсбуктагы баракчасы аркылуу кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен жакында көрүшкөнчө деп жазган эле. Ал эми Республика Ата журт фракциясынын дагы бир депутат Кенжебек Бокоев учурда Бабановдун өлкөгө кайтышы боюнча бийлик менен сүйлөшүү жүрүп жатканын ырастады. Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов 2017-жылдын 15-октябрында өткөн президенттик шайлоодо ат салышып, 2-орунду алган. Ошол эле жылы 4-ноябрда анын шайлоонун өгүтөнөктүгүндө эл алдына чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде башкы прокуратура иш козгоп, материалдарды УКМКга өткөрүп берген. Ага карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш козголгону кабарланган. Бул айыптоолорду четке каккан Бабанов өлкөдөн чыгып кетип, кийин депутаттык мандатын тапшырып, саясаттан кеткенин жарыялаган. УКМК буга чейин саясатчыга козголгон иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Булак Азаттык Кейжи. Казакстанда мыйзамсыз ташылып келген ири көлөмдөгү күйүүчү май аныкталды. КДБ жоопкерчилик чектелген коому Казакстандан 240,6 тонна күйүүчү майды салык төлөөдөн качуу максатына газохол катары каттатып Кыргызстанга алып киргени аныкталды. Товардын коштоочу документине ылайык мунайзаттын бул көлөмү Казакстанда КДБ ЖЧКнын дарегине газохол катары келип түшкөн. Лабораториялык текшерүүнүн жыйынтыгында ал АИ 92 үлгүсүндөгү бензин экени белгилүү болгон. Бул факты өлкөгө мунайзат өндүрүмүнүн мыйзамсыз ташып келүүгө бөгөт коюу боюнча мамлекеттик салык кызматы жүргүзгөн рейдтин жүрүшүндө аныкталды. Газохол 90% этилденбеген бензин менен 10% этил спиртинин аралашмасы. Булак Азаттык Кейжи.